Зулушев Курманкул Токтогуловичтин микрофон бергиле. Рахмат. Бұл мыйзам долбоору боюнча 2007 жылдын апрель айында баштап иштейт деп киргизген себеби өзүңүздөргө маалым 2003 жылы кабыл алынган баш мыйзам конституция 2006 жылы өзгөргөн, андан кийин акыркысы 2007 жылы өзгөрүп так жазылганда, ошондуктан жокко чыгарылган жана 12 берене. Ошондуктан ошол конституцияны баш мыйзамды негиз кылып алып биз киргиздик. Ну, вы же знаете, что закон обратной силы не имеет. А если мы сейчас идет вопрос только о процедуре, то, значит, она так или иначе будет действовать со дня принятия этого закона. Зачем указывать 2007 год и вводить в заблуждение и будоражить народные массы? Бул жерде сиз айтып аткан норма закон 2007 жылдан баштап болгон эмес. Эгерде мыйзам болбосо, обратный сыйлык каяктан келип чыгат? Мыйзам 12 жылы алым салынган. Конституционный палата аны тастыктады, карама каршы келет деп. Демек, бул норма 2007 жылдан баштап колдонулушун мыйзам чыгаруу органы белгилеп коюш керек. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдын 9 беренесинин 3 пунктунда колдонуу мөөнөтү бүтүндөй ченемдик укуктук акт же анын структуралык айрым элементи үчүн белгилениши мүмкүн деп көрсөтүлүп турат. Биз инициатор катары эртең колдонууда аталган мыйзам талаш тартыш жарашпас үчүн мыйзамдын талабы боюнча так көрсөтүп койдук. Вы знаете, ну это, конечно, мое мнение. Просто если сейчас мы будем вводить каждый раз 2007 год, 2010 год или еще какие-то года, то надо будет пересматривать половину наших законопроектов. Надо хорошенько подумать, наверное, потому что это во втором чтении, к третьему чтению уже исправить нельзя будет. Это во-первых. Во-вторых, как вот мои коллеги до этого сказали, у нас идут выборы по партийным спискам. И, как правило, та кандидатура, которая представляет партию, она, конечно же, играет огромную роль в политической и общественной деятельности нашей страны. И когда Джапаров, депутат, вводит такие вот дополнения, чтобы исключить или запретить занимать политическую и так далее должность, вы думаете, что бывшие экс-президенты, если они хотят сохранить свою партию, хотят активно участвовать в политической жизни нашей страны и хотят нести свой большой опыт, который идет на пользу нашему государству, вы думаете, они будут выбирать между тем, чтобы их обеспечили охраной, водителями, 75% их заработной платы и между той политикой, которую они озвучивают? Жооп берейин, мен жооп берип коеюн. Жооп бере бериңиз. Бул аталган мыйзамды, действующий мыйзамды карасаңыз, Конституциянын 27 жылы жокко чыгарылган беренеси боюнча гана колдонуу мөөнөтүн киргизип атабыз. Сиз айткандай, ошол убактан бери азыркы күнгө чейин иштеген нормага биз колдонуу мөөнөтүн киргизсек, анда мыйзамсыз болот. Андай укук жок эч кимде. Жок, баш мыйзамга карама каршы норманы киргиздик. Экинчи Акылбек Үсөнбековичтин киргизген сунушу боюнча демилгечи катары мен да оюмду айтсам, бул сунуш бүгүнкү күндө туура. Анткени мына бардыгыбыз түшүнүшүбүз керек. Биз азыр чындыгында көп өлкөлөрдөн бул жагынан жакшы алдыга жылдык. Себеби бул жөнүндө сөз жок башка өлкөлөрдө. Бизде мына кандайдыр кадамга барып атканыбыз биз дагы демократиялуу өлкө экенибиздин белгиси. Бул убактылуу көрүнүш. Эртең убакыт өтөт, бул кол тийбес деген мыйзам да өзүнүн өзү күчүн жоготот. Бул да алынып салынат. Анткени бул экс-президентте мыйзам боюнча укугун эч ким саясий партияга катышпа, башчы болбо же саясатка аралаштырба деп Конституцияда чектей албайт. Бирок эл ишенип 6 жыл мамлекетти башкаргандан кийин 6 жыл өзүнүн реформасын ак мыйзамды жүргүзсө, ал эртең экс-президент статусунан өзү баш тартканга укугу бар.
баш тартып саясий партияныбы же кызматка иштейби аны эч ким укугун чектебейт. Демек, аракеттеги президент эртең келечегинде партия түзүп бийликти кармап калам деген ой максат болбош үчүн ушундай норманы киргизген, бул эң туура. Ошондуктан мен Үсөнбековичтин бул сунушун колдойм. Рахмат.